Эгерде мунун акчасы жок боло турган болсо бул эмне алат эле? Bizde hazır anda Жок, эми мисалы үчүн мен bunun акчасы жок боло турган болсо, силердин дарыңар жок, каалаганыңарды кыл дейт белеңер депчи. çok ünlü bağlı akçasına gelip de. Жок, акчасы жок боло турган болсо, последний акчасы менен такси менен эптеп баласы ооруп келе турган болсо, кандай? Зависимости от состояния карап туруп, эгер ая кусууду алсырап тамак ачып жатсаң да жаткырмакпыз. Азыр балаң бүгүн жакшы тамактанып, бир эле канча жолу температура болду дедиң? Температура болгон жок дедиң, э? 4 жол. Жок, ошол мындан башка деле боло турган болсо, акчасы жок боло турган болсо, эмне алат эле дейм да. Эгерде ушундай состояние ооруп келип калсачы. Билбейм, менде андай случайлар болгон эмес. Жок, болсо дейм да, болсо, эгерде акчасы жок болсо Мен эми. айтып берем, состояниесин карап туруп, эгерде андай возможность жок болсо, аны жаткырып берсем. Эгерде могу дары 55 сом турат экен, 55 сом жок болсо жаткырып салат белеңизби? Жок, 55 сомдон карабай, состояниесин. Жок, эгерде могу дары 55 сом. Ооба, түшүндүм мен. Ооба. Эгерде анысы жок болсо үйүнө кетирип ийет белеңизби? На осмотр айтса берип атат, же болбосо анда өзүң сатып алып туруп үйдөн бер деп жибермекмин. Жазып назначение. А больницага эмне үчүн анда больница дейм да, эгерде бияка келип текшерип. Экстренный случайларда биз жардам берген үчүн бул жерде жештеп атабыз. А силер негизи бала күндүз эртеден бери ооруп атса, анда Жок, эртеден эмес, азыр. ГСга башыңар келип болчу, беспокойно болсо эмчегим менен. Жок, эми бул эже кечин билген жок да эже. Мына 2 эле саат болду. 2 саат мына айгат, ана айгат болду. Азыр келдим мен, бул баланын ордунда башка боло турган болсо кандай болот эле дейм да. Эгерде 53 сом назначение бермекмин, если показания болсо, мына ОКП однодневный стационар аяка жаткырып. Мындай общий мына кыйналып келген балдарга качан мисалы үчүн мен ушу больница тууралуу Таза Кыргыз каналынан да менчи. YouTube'да Таза Кыргыз каналы. Мен баягы элементарный физраствор жол үчүн тартып кеткем да. Ооба. Көрдүңөр да? Ошо. Анан эгерде могу 55 сом жок болсо, бул баланы мисалы үчүн жок болсо. Жок, мен амбулатория. Үйүңө барып каалаганыңды кылып, эгерде мисалы жок, өзүңүз ойлосоңуз, назначение кылып сиз жазып берип койдуңуз. Мунун 55 сому жок азырчы. Жок, абсолютно жок, если. Эртең кечен бул бала эмне болмок эле дейм да. Назначение бермекмин, өзүңөр сатып алып аптекадан ошо дозаны берип набдение алмак. Жок, жок боло турганса таңача кусуп жата бергенге уруксатпы? Жок, үйдөн аласың да балаң үчүн жүгүрүп. Жок боло турган болсо дейм, эгерде. Кандайча жок? Эгерде такыр тыйыны жок бул. Бул киши жеткенден кийин эмнеге тыйыны? Акыркы акчасына такси менен келди, макул. Акыркы деп айтпай эле коеюн. Жок. Балаң үчүн Эмесин айтат. Siz meni tappangiz. Жок, сиз мага сүйлөп атасыз, мен сиз. Жок, мен. Ооба, бул сиз мага сүйлөсөңүз мен сизди тартпайм, болду. Сиз мага Менин өзүмдүн правом. Жок, сиз мага сүйлөсөңүз тартам. Болду, анда мага сүйлөбөңүз анда. Сиз сүйлөсөңүз тартам. Каждыйыңар келип алып ушинтип. Жок, мен каждый эмесмин эже. Жок, мен каждый эмесмин эже. Сиз отуруңузчу мына иштеңиз, эмне кыласыз? Мына болуптур, эмне кыласыз? Сиз көрүп. Жок, бияқта сиз иштеп атасыз. Мен ушуну айтып атам, эгерде ушуга окшоп келип, мисалы үчүн азыр эле келдим. Бияктачы. Кускан балдарга негизи деген биз ошону пат неукротимый болот да, эмген сайын случай. Мен сизде ошону түшүнүп эле сурап атам эже сизден. Сиз ошону элечи эже, бияка мен ордуңузга мени койбой эле жооп берип эле коюңуз да. Мен сизден жөн эле сурай берип атам. Эгерде ушундай случай боло турган болсо, көрүп атсам сен кирип алып тартып мага мешаешь. жок, сиз мени дарыга жибердиңиз. Мен дары көтөрүп келдим аны. Дарыны көтөрүп келдим эже менчи. Сиз жумшадыңыз, мен өзүм барып келдим, алып келдим. Анан сизден сурап атам, мен кызыгып сурап атам. Түшүнүп атасызбы? Сиз нештетпеңиз. Мен сизден кызыгып сурап атам, жок. Ушунда отурсаң мен бага эле ушунда. Жок, ошол эмне депчи, мен мамасына прекрасно мен бүт бааны. Жок, мен дарыны мен алып келдимби эже? Мен алып келдимби? Анан деле сага деле ошону айтып түшүндүрүп. Жок, мен алып келдим да дарыны. Эми ошону кызыгып сураганга болбойбу? Мен ошону айтып атсам, эмне нештетип атасыз эже? Кантип нештетпейсиң? Спокойно деле реагировать этсе болот. Мен ушул дарыны айтып атам. Эгерде такыр тыйыны жок киши боло турган болсо, кандай болот деп мен сизден сурап атсам. Бар, мына если тыйының жок болсо сиропу бар. Эмне үчүн сразу ошондой больницага келгенде ошондой жардам берген жоксуңар депчи? Таблеткасы бар, мынакей аз баргандай бересиң, бир саат үйдөн деген тамактандырбай карап турасың, андан акырында сууну берип, дарыларын берип, таң атканга чейин наблюдение кыласың деп. Жок, наблюдение кылабыз, туура эже, сизге туура. Эгерде могул акчага, могул дарыга тыйыны жок боло турган болсо дейм, эмне кылат элеңиз деп ошону эле сурап атам эже болгону.
Мына назначение амбулаторно берем, бала показаниясы жок. Ошон үчүн сен азыр бар чыгып алып, барып сатып алып деле ушул акчагачы ошо дарыны үйдөн бермексиң, сироптучу. Таблетканы бермексиң. Анан мен айтам да түшүндүрүп, мындай болгондо мындай болот, кайрылсаң болот деп түшүндүрүп айтып. Мен бияка келгенде сиздин көргөнүм боюнча азыр температурасын чыгдыңыз. Температурасын чыгдыңдар туурабы? 36 деди. Анда биз эч кандай дары бербейбиз. Үйдөн өзүңөр уламын, саатка негизи жутушуна. Всё. Ошону сурадым, анан эмне иштетесиң? Канаттан